жүргізеді деген үмітіміз бар. Екі команданың ең эле кызыктуу делинген ойыны башталды. Буга чейин кандай ойындарды өткөрүп келгендигин айта кетсек, эки команда тең. Көкжал тарабын жеңип андан кийин бул баскычка чыккан команда өз тайпасында ушундай бирдей жеңишке ээ болгон команда. Жана беттеш башталар замат азыр Достук командасы өздөрүнүн чабуулун жүргүзө баштады. Алгачкы улактай казанда! Алгачкы улактай казанда! Өзүңүздөр көргөндөй Достук командасы 1-0 эсебинде атаандаштарынан алдыга чыгып отурган мезгили. Жана биз ким экендигин айта кетишибиз керек албетте. Достуктун курамындагы Султан Русланов менен Манас Ниязовдор өзгөчөлөндү. Чындыгында өтө кооз салым, ошондуктан улам өзгөчө бир кызыктуу ойын башталды. Сары Өзөн командасы мындай тез чабуулду өткөрүп жиберип, өзүңүздөр билгендей, мына 1-0 эсебинде артта калат деп алгачкы секундаларда эч ким ойлобосо керек. Бирок Манас Ниязов жана Султан Русланов сыяктуу оюнчулар бири-бирине көмөктөшүп барып ыргыткандыгын көрө алдык. Биринчи Султан Русланов алып барып мына тайгазанга жеткен болчу. Мына эми биз тараптардын курамын тааныштыра элек мезгилде эле салым ишке ашты. Эсеп сандары 1-0. Анда эмесе биз курамдарды тааныштыруу менен баштасак туура болчудай. Биринчи катар саны менен Достук командасында Ташим Айлыбашев Алай аргамагы менен оюн жүргүзөт. Экинчи Айбек Темирбаев Көкбет менен. Үчүнчү Эрсултан Айдаркан уулу Арча тору. Төртүнчү Жоодар Жолчу уулу Акшумкар. Бешинчи Бауш Султанбеков Бүркүт. Алтынчы Майрамбек Рысбеков Токмок. Жетинчи Султан Русланов Талисман. Сегизинчи Кыяс Ниязов Акбөрү. Тогузунчу Азимкул Анаке Азимкул уулу Рекорд. Манас Ниязов 10-чу Шторм менен, 11-чи Белек Мукаев Титан менен жана 12-чи Ильяз Исаков Дерский менен ойногон оюнчу. Жана ошондой эле Сары Өзөн чүй командасынын курамын тааныштырып баштайлы. Биринчи катар санында белгилүү убакчылардын бири Рустам Тыналиев комбат менен оюн жүргүзөт. Экинчи Кубаныч Султан уулу борбордук бөлүккө Краз менен чыга турган оюнчу. Кайманаты Куантай экендигин дагы айта кетели. Краз аргамагы менен чыккан оюнчу. Үчүнчү Нурбек Юсупов Джиган менен, төртүнчү Акбар Иманбеков Аврора менен, бешинчи Фархат Бешекеев Аракет менен, алтынчы Аскат Аскаров Мырза тору, жетинчи Азат Бешеналиев Арго, сегизинчи Улан Насакеев Лексус, тогузунчу Азат Насыпбеков Телтору, жана 10-чу Таштемир Жекшенов жаш улакчылардын бири Көксерек менен, жана 11-чи Тыныч Алыбаев Карабайыр, ал эми 12-чи Айбек Иманалиев Нургашка менен оюн жүргүзөт. Бул курамдардын бардыгы азыркы учурда ойноого даяр болгон оюнчулардан кабар берет. Жекеден ийгиликтүү болуп, Сары Өзөн командасынын курамындагы Улан Насакеев алдыга жылып бара жаткандай, жана тайгазанга жакын деле калгандыгын көрүүдө. Сыргытууга мүмкүнчүлүк бар, жана эсеп сандары 1-1. Эсеп сандары өзгөрдү. 1-1. Өтө бир чоң ылдамдык менен барып, азыр Сары Өзөн оюнчусу өзүңүздөр көргөндөй эсепти теңеп кетүүгө үлгүрдү. Султан уулу Кубаныч борбордук бөлүктөн ийгиликтүү болуп, мына ушундай ыргытууну ишке ашырды. Мына биз жогоруда айтып өткөндөй эле жекенин натыйжасында командаларда мүмкүнчүлүк жаралышы керек. Анын натыйжасында байкасаңыздар эсеп өзгөрүп калды. Тактап айтсак, 1-1 өзгөрдү. Тең салмактуулукту Сары Өзөн көп узабай атаандаштарына карата жаратып коюуга жетише алды. Эң эле кызыктуу делинген оюн бизге тартууланып жаткан кези жалпы көкбөрү көрмандарын чакырабыз. Тайпа ичиндеги чындыгында оюн десек болот. Мыкты оюн. Бүгүнкү күндөгү борбордук беттеш жана аз жерден атаандашынан азыр жылып алууга бул оюнчулар даяр болду. Ыргытууга өзүңүздөр көргөндөй жакын калган. Андан ары Достук командасынын курамындагы Майрамбек Рысбеков илип кетүүгө аракетин көрдү, бирок жете алган жок. Андан ары мына эми жерден улак көтөрүлдү. Достук командасы улак менен бирок аутка чыгып кетишти.
Демек жекеме жеке көрүнүшү орун алат. Нооруз мелдешинде болуп өткөн тирештерде достук финалдык бөлүктө жекеме жекеде оюндарды анчалык деңгээлде өткөрө алган эмес. Эсиңиздерде болсо ынтымакка каршы. Бирок андан бери убакыт өттү. Жана оюндар дагы бир аз жакшыргандай. Бирок жекеме жекеде азыркы Султан уулу Кубаныч жана анын аргымагы ошол эле Крас сыяктуу атка туруштук бере алабы, жокпу чогуу көрөбүз. Фархат Бейшекеев азыр барып улакты борбордук бөлүккө жайгаштырууда. Жана жекеме жекеде кайрадан эле ат салышуу башталды. Командалар өздөрүн көрсөтүүгө даяр. Жана Сары Өзөн командасынан Султан уулу Кубаныч борбордук бөлүктө. Кубаныч ал эми достук командасынан Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев Көкбет менен оюн жүргүзүп жаткандыгын байкоодобуз. Жана жекеме жекенин натыйжасында кандай көрүнүш орун алат. Айбек Темирбаев жерден үзүп, аргымагы Көкбет менен улакты сол такымына баскандыгын көрүбүз. Бирок ишенимдүү түрдө бастыбы же болбосо жарым жартылай олку солку түрдө кармап турабы. Азыр калгыс өзүңүздөр көргөндө бардыгын жөнгө салып жаткандай. Анын натыйжасында азыр эми Султан уулу Кубаныч, анын жанында Айбек Темирбаев борбордук бөлүктөн биринчи болуп енген. Буга чейин эки команда тең ири эсеп санында Көкжалды жеңип алгандыгын айта кетсек болот. Достук 21-3 эсебинде жеңген болсо, жаңылбасам атаандаштары 23 улакты ыргыткан. Жана ошондой эле минималдуу улакты өткөргөн. Жана тез чабылды Сары Өзөн командасы. Султан уулу Кубаныч аткарып бара жаткан кези, бирок Тайгазанга ыргытар малда атаандаштары келип жетти. Жөн түрдө өткөрбөй тургандыгын булар көрсөтүп жаткан учуру. Коргонуу бөлүгүндө активдүү, бирок ага карабастан азыр Кубантай арты көздөй бурулуп Тайгазанды көздөй өзү жалгыз келди. Жана улак Тайгазанда эсеп сандары 2-1. Демек чүйдүн күчтүү улакчыларынан куралган команда азыр экинчи улагын ыргытып жаткан кези. Эсеп сандары 1-2 десек болот. Сары Өзөн курамындагы оюнчу Султан уулу Кубаныч өзүн көрсөтүп кое алды. Чыныгы күчтүүлүгүн көрсөтүү десек дагы болчу да. Анткени алгач чыккан чабуулу жыйынтыгына салым менен аяктаган эмес. Анын натыйжасында өзүңүздөр билгендей, көргөндөй экинчи жолу айланып барып Тайгазанга ыргытууга жетишти. Артынан келген атаандаштары тескерисинче аттары менен сүздүргөндүгүнө байланыштуу жардам берип да койгондой болду. Ал учурда баштапкы чекетке жайгашкан улак аракеттер уланууда. Эки команданын менмендеген күчтүү кыран оюнчулары оюн талаасында оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Андыктан мына бирлик этчү оюнчулар чындыгында өтө эле көп. Азыр көкбөрү жылдыздарынын ортосундагы тирешке биз сиздер менен күбө болуудабыз. Жана жакшы жерден эңип кетүүгө жетише алды. Ал учурда мына эми Таштемир Жекшенов болгон 19 жаштагы оюнчу. Таштемир Жекшенов өзүңүздөр билгендей 2000-жылы төрөлгөн улакчы, жаш таланттардын бири. Азыр талашып барып аутка чыгып кеткендигин көрдүк. Эки команданын оюну чындыгында өтө бир жогорку ыргакта темпте башталгандыгын көрүүбүз. Андыктан мына бири-бирине татыктуу командалардан экендигин айта кетсек дагы болот. Айбек Темирбаев менен Султан уулу Кубаныч борбордук бөлүктө. Эки команда азыр мына белгилүү аргымактары менен борбордук бөлүктө ат салышып жаткан кези. Жана Айбек Темирбаев буга чейин биринчи болуп енген. Бул беттештин биринчи таймы азыр ортосуна жакындап калды. Ал эми салымдар боюнча биз 3 улакты көрө алдык. Султан уулу Кубанычты азыр атаандашы Айбек Темирбаев улакка жолоткон жери жок. Демек Крас атаандашына азырынча жакындап бара албай жаткан мезгили. Жерден Айбек Темирбаев улакты болушунча алды, бирок
ооздукту сол тарапты көздөй тартууга аргасыз. Анткени Султануулу Кубаныч артынан кууган, оң такымга басууга жетишти. Ошол эле багытта азыр алдыга чабууду көздөй мүмкүнчүлүк издеп көрөт. Айбек Темирбаев командалаштары жардам берүүгө даяр. Ошол эле Бауш Султанбековдон бар экендиги белгилегет эле жана Айбек Темирбаев мыкты. Жекеме-жекеде күрөшкөн эки оюнчу азыр кезек-кезеги менен ушундай эрдигин көрсөтүп жаткандыгын байкоодобуз. Андыктан эки оюнчу тең экинчи катар сандагы оюнчулар, жекеме-жекечилер азыр эсеп сандары өзгөрдү 2-2. Андыктан кызыктуулук бүгүнкү беттеште менимче акыркы таймдын акыркы минуттарына чейин уланса керек. Мындай деңгээлде деле беттеш жүрө бере турган болсо. Азыр чогуу байкайлы. Дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр бар. Эки команда да тең жана жерден эң алуу боюнча Таштемир Жекшенов биринчи жолу кулакка жетти. Таштемир Жекшенов азыр өздөрүнүн тайгазаны көздөй бет алып бара жаткан мезгили, бурулуп артка кайтышы керек. Достуктан ошол эле Султан Русланов сыяктуу оюнчу коргонуда ойноду. Азыр Таштемир Жекшеновду токтото элек атаандаштары жана борбордук талаадан борбордук бөлүктөн тактап айтсак алдыга Таштемир Жекшенов чоң ылдамдыкта жылып барууда. Ташим Айлыбашев дагы бар, күчтүү коргоочулардын бири. Азыр атаандашынын жолун тороп чыгууга өлгөрүп калды. Ошого байланыштуу жаш оюнчу Таштемир аутка чыгып кеткендигин көрө алдык. Бул оюнчу өз учурунда Ысык Көл командасына дагы өзүн көрсөткөндүгүн айта кетсек болчудай. Ал учурда мүмкүнчүлүк бар. 12-мүнөт аягына чыгып бара жаткан кези жекеме-жеке. Бүгүнкү беттештеги окуялардын көбү десек болчудайбы. Мына ошол жекеме-жекенин натыйжасында жүрүп жаткандыгын айта кетсек болот. Азырынча Сары Өзөн командасынын курамындагы Рустам Тыналиев, Аскат Аскаров сыяктуу оюнчулардын биз активдүүлүгүн көрө элекпиз. Алар эми бара-бара менимче өздөрүн көрсөтүүгө ашыкса керек. Азыр жекеме-жеке күрөшүнө Улан Насакеев чыккан. Улан Насакеев биринчи улактын автору экендигин белгилеген эле. Ал учурда мына эми жекеме-жекеге чыгып өзүн көрсөтүүгө ашыгып турган кези Айбек Темирбаев атаандашын таптакыр жолоткон жок. Улан Насакеев чындыгында азыр аты жакшы мүмкүнчүлүктөрдү эми жаратып берүүдө, бирок 100% эмес. Айбек Темирбаев аргымагы менен биргеликте өзүңүздөр байкагандай бул ушунча аракетин көрүп жаткан кези. Ылды эңкейип алууга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Улан Насакеевте өтө тажрыйбалуу улакчылардын бири. Бул оюнчу 1988-жылы төрөлгөн. Жана биз Сары Өзөн командасынын курамы боюнча айта турган болсок, чындыгында бул командада белгилегечү нерсе суу самырдан эле 7 улакчы бар экендигин айта кетсек болот. Ошол эле Фархат, Рустам, Таштемир, Азат, Аскат жана Кубаныч Султан уулу сыяктуу улакчылар булар мына ушул суу самырдан. Андыктан Сары Өзөн командасынын көп бөлүгүн суу самырдын мыкты улакчылары түзө тургандыгын дагы айта кетсек болот. Андан сырткары дагы албетте күчтүүлөр бар. Андыктан эми чогуу көрөбүз. Эки команда өз облустарындагы күчтүүлөрдөн экендигин дагы бир рет белгилегет эле. Достук командасынан Эрсултан Айдаркан уулу борбордук бөлүккө кирди. Султан уулу Кубаныч ага каршы ойнойт. Эрсултан Айдаркан уулу жакында эле Достукка кошулган оюнчу. Таланттуу оюнчулардын бири. 95-жылкы Бакуат Талас командасынан келгендигин айта кетсек болот. Андыктан менимче Достук командасынын курамында беттештерин жакшы өткөрө баштады. Буга чейинки Көкжал командасына каршы болгон беттешинде дагы өзүн көрсөтө алган. Мына чыныгы жекеме-жекенин кооздугу. Эки тарап өзгөчө бир мыктылык менен талашып жаткан кези Эрсултан атаандашы Кубаныч Султан уулун алдырбастан сол такымга бекем басты. Эми Достук командасында чабуулга жол ачылышы мүмкүн.
Эки команда азыр тең салмактуу эсеп менен бирде эсеп менен оюн жүргүзүп жаткан кез эртерээк жабыш керек беле. Кубаныч Султан ул атаандашына жетип, шыйрактан бекем кармапта калгандай. Командалаштары Манас Ниязов азыр Султанга толук бойдон көмөктөшүп жаткан учуру жана аутка чыгып кетти. Сүрмө топ. Мына атаандаштарын тактап айтсак, болушунча Султан өзүңүздөр көргөндөй Султан уулу Кубаныч атаандашынан талашып бара жаткан, бирок достук командасы тескерисинче сыртка чыгарып жиберүүгө кызыктар болду. Азыр эми кайрадан эле жекеден тараптардын иш аракети уланат. Жакшы, оюнду биринчи таймдын алкагында командалар көрсөтүүдө чындыгында. Андыктан Айбек менен азыр дагы бир рет Эрсултан Айдаркан уулу. Жок, бул жолкусунда Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев такымга бекем басууда. Жок, такымга эмес, азыр мына аттын жалынын үстүнө көтөрүү аракетин жасап жатат. Эми гана такымга басууга аракетин көрүүдө. Жана тескерисинче азыр жардам берип койду. Улан Асакеев атаандашына ошондой түрдө Айбек Темирбаев оңдомок кулакты, бирок Улан Асакеев тартып жардам берип койду. Бирок ошол эле мезгилде бул оюнчу кое берер эмес. Жана Айбек Темирбаев кайрадан чабуулду баштап көрөт. Атаандаштарынын арасынан мына жылчыктап алдыга жылпаралап калыстын желеги желбиреди. Демек аутка чыгып кетти командалар. 17-мүнөт соңуна жакындап барууда. Демек биринчи таймдын дагы 3 мүнөттөй оюну бар. Андан сырткары экинчи таймга албетте эки команда жөнөйттү. Бүгүн биринчи таймда эле чындыгында мыкты салгылашууну биз байкоодобуз. Эч ким жеңилгеси келген жок чындыгында. Бул командалардын кимиси жеңиле турган болсо, Сары Өзөн Рассвет командасына каршы колон медаль үчүн ойной тургандыгын бирле кетели. Биринчи финалчы жана үчүнчү орун үчүн ойной турган команда белгилүү болуп калды. Андыктан чогуу көрөбүз. Тайпадан биринчи орун менен чыгуу мүмкүнчүлүгү бул группада бир аз татаалыраак болгондугун дагы айта кетсек болчудай. Ал учурда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жекеме-жекеде Эрсултан Айдаркан уулу эңип кеткен. Андан ары жерге түшкөн улакты тез эле түрдө эңип алууга кайрадан жетише алышты достук оюнчулары. Эңкейер замат алып, менимче Багыш Султанбеков эң эле тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Бүркүт менен алдыга сызып бара жаткан кезде, бирок аны азыр алдынан тороп Акбар Иманбеков чыккандыгын көрдүк. Акбар Иманбеков Аврора аргымагы менен жол берген жок, бирок андан ары жол булатууга достук командасы жол издейт. Манас Ниязов улак менен. Манас Ниязовду бекем кармабай турган болсо, ал ыргытып коюуга жол табышы мүмкүн. Жана улактай казанда эсеп 3-2. Эсеп сандары 3-2. Манас Ниязов 3-чү улакты ыргытууда. Достук атаандаштарынан озуп алдыга чыкты. Эми чогуу байкайбыз кандай боло тургандыгын. Чыныгы кызыктын бардыгы алдыда. Биринчи тайм тең эсеби менен эмес. Мына артыкчылык бир командада болуп жыйынтыгына келе турган сымал. Буга чейин мына ушул Ноорус турнири жыйынтыгына чыккан мезгилден тарта Сары Өзөн командасынын кандай түрдө даярданып жаткандыгы жана ошондой эле машыгуулары кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу көптөгөн тасмалар болду чындыгында. Алардын машыгуусу, даярдыгы мыкты экендигин биз жакшы билебиз. Ал учурда жерден эңип кетип азыр мына эми мүмкүнчүлүк бар. Майрамбек Рыспеков улак менен. Майрамбек Рыспеков эсепти 4-2-ге айландырды. Эсеп сандары 4-2. Демек, өзүңүздөр көргөндөй дароо жерден эңип алуу боюнча мыкты улакчылардын бири чындыгында бул оюнчу. Андыктан өзүн көрсөтүү азыр Тайгазанга эч ойлонбостон, эч бир артты карап кылчайбастан ыргытып коюуга жетишти. Азыр эми чогуу көрөбүз. Мындан ары экинчи таймдан баштап Сары Өзөн командасы
аяғына чейин ойнабай тұрған болса, ұтылып қалышы дағы мүмкін болуда. Есеп сандары азыр 4-2 бірінші да бүгінгі ат майдан мына шында қызықты ойынды қабыл алып жатқан мезгілі. Есеп азыр 4-2 алдыда Достық командасы, ал эми Чүйдің Сарыөзөн командасы есепте теңеп кете алабы, өздерінің өжірлігін көрсөтө алабы. Ошолдағы башкы суроолордон эң алууга Султан Русланов биринчи жеткен, бирок андан ары сүрмө топ атандаштарды сыртка чыгаргандыгын көрө алдык. Аут, демек азыр 1-1 чыгуу менен беттеш башталат. Командалардын жеке боюнча статистикалары, жетишкендиктери, артыкчылыктары тууралуу сөз кыла турган болсок, анда Достук командасы биринчи таймда атандаштарынан алдыда болду чындыгында. Ал эми экинчи бөлүктө кандай болот азырынча белгисиз. Бирок аттардын даярдыгына байланыштуу албетте бул көрсөткүч орун ала тургандыгын айта кетели. Жекеде Айбек Темирбаевдин аргамагы Көкбет азыр атандашын жолотпой жаткан кези. Султан уулу Кубантай ойын жүргүзүүдө, бирок жете алган жок. Айбек Темирбаев далышылык менен буга чейин да ойногон. Атын оозун сол тарапты көздөй тартып, жүгөндү буруп андан кийин ыңгайланыштырып отуруп такымына баскан. Азыр өтө жакшы. Кыяс Ниязов жакшы эле активдүүлүктү кошкон, бирок Айбек Темирбаев өзүңүздөр көргөндөй жерге жыгылды. Жана андан ары эми аракет уланат, абайлаш керек. Азыр Достук оюнчусу чындыгында өтө кооптуу түрдө ойноп койду десек дагы болчу да, бирок калыстын көрсөтмөсү менен эч кандай жаза маамы болбойт. Сыртты көздөй Акбар Иманбеков чыгып кеткендигин көрө алды. Азыр эми чогуу байкайбыз, ошол эле Аскат Скаров буга чейин Достуктун курамында ойногондугун айта кетсек болот. Азыр жакшы чабуу мүмкүнчүлүгү экинчи таймдын башталышында Сарыөзөн командасында бар. Эсеп учурда 2-4, бирок өзгөртүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Рустам Тыналиев дагы талаа үстүнө киргендигин көрүүдөбүз. Биринчи катар санында ойын жүргүзөт. Бирок анын биз 7-чи катардагы ошол номуруна көнүп калганбыз. Бирок Рустам Тыналиев азыр өзүңүздөр көргөндөй биринчи номер менен ойын талаасында. Командалардын ылды жактан эң алуу боюнча аракети жүрөт. Жана азыр Рустам Тыналиев өзүнүн комбат аргамагы менен ат ойнотуп жүргөн мезгили. Рустам Тыналиевдин биз канчалык деңгээлдеги улакчы экендигин жакшы билебиз. Чындыгында аны атаандаштары бекем кармабай турган болсо өзү аралап кирип барышы мүмкүн. Бирде ылдамдыкты басаңдатып, бирде өрчүтүп алдыны көздөй жүткүнүп бара жаткан кези абайлаш керек. Абайлаш керек. Азыр эрден түшүп калды Рустам Тыналиев. Азыр өзөнгө буту илинип калды. Азыр жаракатсыз мелдешти уланта алабы. Эң биринчи кезекте ден соолук. Рустам азыр өзүңүздөр көргөндөй эрден кулап түшкөн, бирок азыр бардыгы жакшы. Шүгүр беттешти улантууга мүмкүнчүлүк алат. Чындыгында өзөңгүдөн бут чыкпай ала турган болсо, ал чоң жаракаттарга алып келет. Ошондуктан улам абайлаш керек. Азыр чоң ылдамдыкта жана ошондой эле амал көйлүк менен бара жаткан болчу. Жана ал чекитте калган убакка андан ары эң алууга болгон аракеттер жүрүүдө. Улан Асакеев дагы бар. Улан Асакеевке жакшы мүмкүнчүлүк жаралып калды. Жана алды тараптан улакка жеткендигин көрүүдөбүз. Лексус аргамагы менен азыр чабуулду көздөй бет алды. Улан Асакеев Тайгазанга жакындап бара алабы? Ташы Майлыбашевден өтө элек. Ташы өз учурунда алдын тосуп чыккан. Арты көздөй кайрадан буруп жаткан кези Улан Насакеев жана Тайгазанга азырынча жолоп барар эмес. Коргонууда Достук командасы өзгөчө активдүүлүктү жана ошондой эле командалык оюнду тартуулап жаткан кези. Жана жекеме-жеке көрүнүшү так ортодон аткарылышы керек. Азыр өзүңүздөр көргөндөй так айланпага жайгаштырылган жок, бирок эки тарап оюнга киришти. Экинчи катардагы
Ойыншылар Айбек Темирбаев жана Султан Улы Кубаныч борбордук бөлүктө. Демек, биз Көкпет жана ошондой эле Крастын ортосундагы беттешке мына көөлүүдабыз. Крас атаандашына жол берген жери жок. Бирок эң алабы Султан Улы Кубаныч жол көрөлү. Айбек Темирбаев өз учурунда ал эңкейип, ага бул ушунча тоскоолдукту жаратып, эгер мүмкүн болсо тартып алгысы келип турат. Мында жекеме-жеке мезгилинде башка өнөктөштөр же болбосо атаандаштар тоскоолдук кылууга мүмкүнчүлүгү жок, эрежеге ылайык өзүңүздөр билгендей. Ошондуктан улам чындыгында бардык тапшырманы жекеме-жекедеги оюнчулар басууга, аткарууга аракетин көрүшү керек. Азыр эки тарап жакшы эле такымга басууга аракетин көрүүдө. Айбек Темирбаев алып кетти. Айбек Темирбаев азыр такымда эмес, бирок улак аны алып алууга жакшы мүмкүнчүлүгү деле бар болчу. Султан Улы Кубанычтын тебетейи жерге түшүп калганда жок. Айбек Темирбаевдин тебетейи болгону чечилип кеткен. Андан ары чабуулду күчтөп барууга мүмкүнчүлүк алабы. Улак азыр Сары Өзөн командасында жаңылбасам Акбар Иманбековда. Акбар Иманбеков оң такымына бекем баскан соң Тайгазанга жай-жайдан келе жаткан кези, менимче бош аймактарды издебей эле ушунда келе бере турган болсо, балким бири-бирине жардамдашып отуруп ыргытып жибериши толук мүмкүн. Бирок коргонууда байкасаңыздар 3 оюнчу катары менен тизилип алган. Чындыгында Достуктун коргонуусу азыр активдүү. Ошол эле командадагы Белек Мукаевди көрүүдөбүз. Жоодар Жолчулуу сыяктуу, Бауш Султанбеков сыяктуу оюнчулар мыкты коргонууда. Кыяз Ниязовдагы оюн жүргүзүп жаткан кези Жоодар Жолчулуу атаандашына барып жабышууга аракетин көрдү. Кыяз Ниязов Акбөр менен талашып жаткан кези жана андан ары сыртка чыгып кеткендигинен улам Сары Өзөн кайрадан борбордук бөлүктөн аракетин улантат. Каршылаштардын Тайгазанына жакын ойноодо чындыгында. Азырынча Достук атаандаштардан улакты тартып алуу боюнча маселеге туш болуп жатат. Бирок алар 2 упай айырмачылыгы менен оюн жүргүзүүдө. Андыктан аны эске алуу менен менимче Сары Өзөн командасы ойноп жаткан кези жана бул ушунча эртерээк 4-3 эсебин жаратууга кызыктар. Антпей турган болсо Достук нар бир катадан жазалап коюшу мүмкүн. Буга чейинки Манас Ниязов жана Майрамбек Рыспеков сыяктуу оюнчулардын ыргыткан улактары бул кандайдыр бир командалык иш аракет эмес. Ал атаандаштардын коргонуудагы кетирген катасы, андан сырткары жеке индивидуалдык Достук оюнчуларынын чеберчилиги экендигин айта кетсек болот. Жекеме-жеке Султан Улы Кубаныч жана Эрсултан Айдаркан уулу бири-бирине каршы чыкты. Демек, Эрсултан Айдаркан уулу арча тору менен борбордук бөлүктө. Улакка жете алган жок, сыртка чыгып кетти. Азыр эми бир аз шашпастан Султан Улы Кубаныч оюн жүргүзө алабы? Жок, анчалык Эрсултан алыстап кеткен эмес жана эйиңип алууга аракеттер дагы да болсо уланышы керек. Экинчи таймдын 9-минутасы жүрүп барууда. Демек, экинчи бөлүк ортолоп калды. Борбордук бөлүккө эки командадан бирден оюнчу. Достуктан Бауш Султанбеков киргендигин көрүүдөбүз. Андыктан бул оюнчу өзүн көрсөтө алабы? Бауш Султанбеков Бүркүт менен кирди. 1983-жылкы оюнчу. Ал эми Улан Насакеев, өзүңүздөр билгендей 88-жылы төрөлгөн спортчу. Азат Насыпбеков ойногон. Жана жекеме-жекеден Достук оюнчусу ийгиликтүү болду дагы. Азыр өзүңүздөр көргөндөй Тайгазанды көздөй бет алып бара жаткан учур. Ыргытууга жол издеп таба алабы? Тайгазан бош жана эсеп сандары 5-2. Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков эсепти 5-2-ге айландырды. Демек, 5-чи катар санындагы оюнчу эсепти 5-2-ге өзгөртүүдө. Азамат, чындыгында коргонуудагы Сары Өзөн командасынын оюну таптакыр көңүл жылытарлык эмес. Бүгүн эмнегедир эми бул команда жаңы биригип жаткандыктанбы,
Бір-біріне жаңғана бөліп жатқандықтанбы, мына ушундай учур жаралгандыгын көрөбүз. Ортодогу артыкчылык 3 упайга чейин өзгөрүп кеткендигин белгилей кетсек болот. Ошондуктан улам азыр эми чогуу байкайбыз. Эми мүмкүнчүлүк бар чындыгында атаандаштарына карата өздөрүн көрсөтө алабы азыр. Чогуу көрөлү. Сары Өзөн командасы дагы өз карамагында жарым саат бар экендигин түшүнүп турат. Беттештин дал ортосуна келип жеттик. Бул экинчи тайм. Дагы 10 мүнөт бар. Бул таймдын алкагында, андан сырткары 3-чү тайм. Бирок мындай оюнда чындыгында 3 упай айырмачылыгы көп нерсени чечет. Андыктан Достук командасы бүгүн өзүңүздөр көргөндөй бир улактын артынан экинчисин ыргытып отуруп, өздөрүн мыкты тарабынан көрсөтүүдө. Жана жеке көрүнүшү орун алат. Азырынча мындай чыгуулардан Сары Өзөн көп мактана албай тургандай, чындыгында алардын аттары атаандаштардын аттарына каршы туруштук бере албай жаткандыгын дагы байкоодобуз. Жеке Султан уулу Кубаныч жана атаандашы Эрсултан Айдаркан уулу ойноп жаткан кези. Достук командасынан жекеме-жекеге Эрсултан 3-чү номердеги Айдаркан уулу Эрсултан 95-чи. Эрсултан Айдаркан уулу борбордук бөлүктө Кубантай 2-чи номердеги анда-санда кирип өзүн көрсөтүп жаткан кези арча тору менен оюн жүргүзүүдө. Ал эми Султан уулу Кубаныч өзүңүздөр көргөндөй Краз менен борбордук бөлүктө. Карагылачы, камбараталарды карагылачы тулпарлардын тирешип атканын айчапчыган 1 мүнөткө жакын эң албай турган болсо алмаштырылат. Андыктан Кубантай менимче аракетин көрүшү керек. Аларга упайлар эми алардын көз карашы боюнча көбүрөөк керек экендигин дагы айта кетели. Канчалык деңгээлде кандай иш аракетин көрсөтө алат, чогуу байкайбыз. 8 мүнөт убакыт бар экинчи таймдын бүтөрүнө. Андыктан командалардын биз жүрүшүн чогуу байкайлы. Азыр мына эми өзүңүздөр көргөндөй жекеде Манас Ниязов оюн жүргүзүүдө, бирок Манас жете алабы? Өтө мыкты. Азыр атаандашы тоскоолдук көрсөтүп калгандай эле болгон. Манас Ниязов атаандаштарынын тайгазанына келди, ыргытылган улак жана сыртта 6-чы улакты ыргытууга азыр Манас өтө жакын болчу. Бир кол менен ыргытты. Сол колу менен ыргыткан улак азыр барып мына тайгазандын ичине кирген, бирок көзү менен сыртка томолонуп чыгып кеткендигин дагы көрө алдык. Бул Сары Өзөн командасынын пайдасында болду десек болот. Алар жолдуу дагы болуп кетти. 6-2 боло турган болсо, кандайдыр бир психологиялык жактан атаандаштары үстөмдүккө ээ болуп калмак. Ошондуктан улам өзүңүздөр байкагандай азыр мына жанданыш керек. Мына үмүтүн эң башкы кезекте менимче Сары Өзөнү өчүрбөшү зарыл абайлаш керек. Азыр Достуктун оюнчусу Тыныч Алыбаев, жок, албетте ал Сары Өзөнүн оюнчусу азырынча Белек Мукаев кулаган жана азыр эми оюн талаасындагы мына Сары Өзөн оюнчуларын белгилесек, ошол эле Акбар Иманбеков, Нурбек Юсупов сыяктуу оюнчулар бар жана мына эми Майрамбек Рыспеков эсеп сандары өзүңүздөр көргөндөй 6-2. Майрамбек 4-чү улакты да ыргыткан, эсиңиздерде болсо. Азыр кезектеги улакты ыргытты. Эсеп барган сайын өсүп бара жаткан кези. Командасындагы лидер оюнчуларынын бири Чабуулда, албетте Чабуулда Майрамбек Рыспеков чындыгында акыркы оюндарда өтө кереметтүү иш аракеттерин тартуулап жаткан кези. Мына азыр 2 салымды ишке ашыра алды. Андыктан өзүңүздөр байкагандай Сары Өзөн командасы азыр эми андан ары кандай оюнду көрсөтө алар экен.
Есеп өзгөрдү. Жана экинчи таймдын бүтөрүнө азыр 5 мүнөттөй убакыт бар. Чогуу көрөбүз. Кандай жүрөт? Ооба, өзүңүздөр көргөндөй буга чейинки бир улак артка алынган, андыктан 5-чи улак азыр эсептелингендигин айта кетсек болот. Демек, ушундай азыр эми кезектеги чабуул. Ооба, ыргытууга Достук оюнчулары даяр. Менимче бул Бауш Султанбеков оюн жүргүздү, бирок андан ары көзөмөлдүктү жүргүзө алган жок. Жана андан ары Сары Өзөн командасы улак менен чогуу көрөбүз. Азыр эми 16 мүнөт ортолоп калган мезгилде Сары Өзөн командасынын шашып жаткандыгын байкоодобуз. Ооба, ортодо артыкчылык бар. Достук командасы чыныгы тажрыйбалуулугун көрсөтүп жаткан мезгили. Чогуу байкайлы. Бирден оюнчу кирип келди. Эрсултан Айдаркан уулу. Жана ошондой эле анын атаандашы борбордук бөлүктө Чүйдөн Султан уулу Кубаныч. Эрсултан Айдаркан уулу жерден эң алды биринчи болуп. Жабышып аткан Сары Өзөн командасынан Кубандай. Жана жерден эңип кеткен соң андан ары Сары Өзөн командасы жол издейт. Султан уулу Кубаныч. Султан уулу Кубаныч экинчи таймда жакшы чабуулду ишке ашырып бара жаткан кезде атаандаштары бирок келип калгандай. Жана коргонууга жетишип калышты. Коргонуусу бүгүн өтө тез ылдамдыкта. Азыр жакшы бурулуп аракет кылар мезгилде Майрамбек Рыспеков тоскоолдугун көрсөттү. 3-чү улагын Сары Өзөн командасы ыргыталабы. Мирас тоскоолдукка учурап калды. Андан ары жылчык издеп жаткан оюнчу Султан уулу Кубаныч дагы да болсо өзүңүздөр көргөндөй жол издеп таба элек. Жана каптал тараптан чыккан өзүңүздөр көргөндөй коргоочу тоскоолдугун улантып жаткан кези бул албетте Белек Мукаев. Анда сырткары Ташым Айлыбашев дагы бар. Өзгөчө ушул эки оюнчу коргонууда байкасаңыздар чыныгы аракетин күчтөп жаткан кези. Азыр эми жекеме жеке көрүнүш орун алабы. Калыстын көрсөтмөсү жок. Буга чейинки ошол жерге ташталып, азыр эми улантууга мүмкүнчүлүк алууда Ташым Айлыбашев. Андан сырткары Султан Русланов жана ошондой эле Жоодар Жолчу уулу кирип келди. Улам оюнчулар алмашып, динамикалуу түрдө өзүңүздөр билгендей оюн уланып келе жаткан кезде өзгөчө Достук командасында анык байкалып турат. Албетте Сары Өзөн дагы өзгөртүүлөр менен оюн жүргүзүүдө. Ал учурда бирок атаандаштарын алдырып койду. Манас Ниязов каршылашы мына эми Рустам Тыналиев менен талашууда. Ооба, эки оюнчу бири-биринен жакшы эле талаш көрдү, бирок Манас андан ары байлаш керек. Аутка чыга элек мезгилде жерге таштап кеткен улакты. Жана ал жерден эңип алууга аракеттер жүрөт. Экинчи таймдын акыркы минуттасы кемип барууда. Демек 40 мүнөттүн ичинде биз 7 улакты көрдүк. Анын 5-ин Достук командасы, экөөнү Сары Өзөн командасы ыргытты. Жана чыныгы алыптардын тиреши орун алып жаткан мезгили.
финалдык бөлүктө кимиселе эгер деле чыга турган болсо, ынтымакка каршы ойной тургандыгын айта кетебиз. Финалдык оюн 9 май күнү орун алат. Эки лиганын тең. Биринчи лигада Кара Буура жана Көлтөр командалары ойнойт. Ошол эле мезгилде жогорку лиганын финалы дагы ошол күнү орун алат. Анда сырткары 3-4 орун үчүн Сары Өзөн жана ошондой эле достук командаларынын ортосундагы беттешти көрүүгө чакырабыз. Учурда эсеп саны 5-2 жана азыр абайлаш керек достук командасына оюнчу Ильяс Исаков жерге элден түшүп калган. Анын натыйжасында андан ары аракетти жүргүзүү максатында тараптар ойын улантууда. Акыркы 20 мүнөттүк ойын ортодогу айырмачылык 3 упайды түзүп турган мезгили кимиси ийгиликтүү болор экен, сиздер менен биргеликте көрөбүз. Учурда азыр эми Таштемир Жекшенов биринчи болуп билип кете алды. Анын натыйжасында эми ыргыталабы чогуу байкайлы. Тайгазанга жакындап келди. Бирок атаандаштары Ташим Майлыбашев баштаган коргонуу баскычындагы оюнчулар ошол эле Белек Мукаевдер үлгүлүү оюнду көрсөтө алды. Таштемир Жекшенов жана эсеп сандары 5-3. Эсеп сандары 5-3 өзүңүздөр көргөндөй мына өзгөрдү. Жана Таштемир Жекшенов жаш оюнчу өз пайдасына жана командасынын пайдасына улак салууда. Ортодо болгону 2 упай айырмачылык бар. Демек 3-чү таймдын бир гана минутасы керектелди. Бул командага чогуу көрөбүз. Азыр болушунча эртерээк жайгаштырышы керек. Ошого байланыштуу мына бул нерсеге Сары Өзөн командасы көбүрөөк кызыктар. Анткени атаандаштары шашпайт болчу. Ошого байланыштуу тезирээк келип улакталгандыгын көрө алдык. Жерден илип кетүүгө жасалган алгачкы аракеттер командалардын азыр эми улакка болгон жүрүштөрү чындап ишке аша баштаса керек менимче эң баалуу болгон аракеттери. Азыр Султан Русланов, Майрамбек Рыспеков сыяктуу, ошол эле Бауыр Султанбеков сыяктуу оюнчулар оюн талаасында. Ал эми Сары Өзөн чүй командасынан Нурбек Юсупов да ойноп жаткандыгын белгилей кетебиз. Чындыгында мындай өзгөчө беттеш чоң чыңалууга туш болгондугун дагы көрө алдык. Эч кандай бирок жаңжалдын пикир келишпестиктен бизге кереги жок. Ошондуктан улам мына эми анын бардыгын көзөмөлгө алган калыстардын биз жүрүшүн же болбосо алардын иш аракетин дагы көрдүк. Азыр эми жеке Эрсултан Айдаркан уулу достук командасынын борбордук бөлүктө оюн жүргүзүүдө. Арча Тору менен ал эми атаандашы Султан уулу Кубаныч азырынча улакка жете албай жаткан кези. Арча Тору Крас аргымактары бири-бирине каршы оюнун көрсөтүүдө. Убакыт барган сайын азайып барууда. Бул албетте достук командасынын пайдасында. Сары Өзөн мындай оюну менен дагы эми жетпей кала турган болсо, анда алар 3-чү орун үчүн ойнойт. Сары Өзөн Рассвет командаларынын беттешин көрүп калабыз анда. Бирок азырынча эртерээктер алдыга шашпай туралы. Алардын чабуулдары чындыгында күчтүү. Өзгөчө 3-чү таймдын баштапкы минутасында эле ыргытып алган. Эрсултан Айдаркан уулу болушунча колун созуп жетип алайын деди. Бул чийинден чыгып кеткендигине байланыштуу азыр жабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк алат. Султан уулу Кубаныч улак менен болду. Султан уулу Кубаныч атаандаштарына байкасаңыздар биринчи болуп алган жана андан ары жүрүштү Рустам Тыналиев колго алгысы келип турат. Рустам Тыналиев өзгөчө чеберчиликте артка бурулду жана Тайгазанга жетип келе жаткан кези 4-чү улакты ыргыталабы? Жок, Рустам азыр Тайгазандын жанынан өтүп кетти дагы. Андан ары мына эми жүрүштү оңдоп кетүүгө аракетин жасайт. Манас Ниязов активдүү коргонуу бөлүгүндө атаандаштын жолун тосуу максатында ойноп жаткан кези эми Рустам Тыналиев биринчи, экинчи атаандашын азыр өткөрүп азыр өтө мыкты жүрүшүн аткарууда. Такымдар көпкө чейин кармап жүрүү дагы оңой эмес. Улакты
Рустам екі тарауын қарап, өзіңіздер байқағанда азыр қайрадан әлі азыр ракетін ұлантады. Рустам Тыналиев, Ташим Алибашев алдыда бар. Жана Алибашев толық бойдан аны көзөмөлгө алгандай болду. Рустам Тыналиев ыргытууга мүмкүнчүлүк издеп табабы. Жалгыз атаандашынын жанында болчу, жана коргонууга ошол эле тыныч. Анда сырткары тактап айтсак, Белек Мукаев кирип келген. Белек Мукаев менен Ташим Алибашев бүгүн өтө коргонуудагы күчтүү оюнду көрсөтүүдө. Рустам Тыналиев эми чарчады болуш керек. Жана атаандаштары улакты жулуп кеткендигин көрүүбүз. Ташим Алибашев каршы чабуулга чыгат жана чоң ылдамдыктагы чабуулду ишке ашырып бара жаткан кезде Ташим Алибашевди караган бир дагы оюнчу жок. Тайгазанга келсе, эч кандай шашпай ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Жана 6-3. 6-3 эсеби Достуктун пайдасында. Ташим Алибашев атаандашы Рустам Тыналиевден улакты тартып алган соң 2 эселик артыкчылыкты аткарып койду. Бул эми ката албетте коргонууда бир дагы оюнчунун калбагандыгында, андан сырткары Рустам Тыналиев улакты көпкө чейин кармап койду көрүнөт. Ал чарчагандыгына байланыштуу тарттырып жибергендей, чабуулду өз убагында Сары Өзөн командасы жыйынтыгына чыгара албай калды. Ошого байланыштуу мына эсеп сандары кайрадан Достук командасынын пайдасына өзгөрдү. Демек, болгон 14 мүнөт убакыт бар. 3 убакыт ыргытуу өтө татаал болот Сары Өзөн командасы үчүн чындыгында. Ал эми Достук бир аз мына өз рахаты үчүн ойноого эми мүмкүнчүлүк алган жок албетте. 3 улак айырмачылыгы менен, бирок ишенимдүү түрдө ойногонго жакшы бир абалды түзүп алышты. Азыр талаа үстүндө Майрамбек Рыспеков, Султан Русланов, Кыяз Ниязов сыяктуу, анда сырткары Ильяс Исаков дагы бар. Ал эми ватандаштарында Азат Бейшеналиев оюн жүргүзүүдө. Азат Бейшеналиев, Улан Насакеев дагы бар. Ошол эле Аскат Аскаров дагы бар. Жана жерден Кыяз Ниязов ак бөрү менен илип кеткен. Ак бөрү менен барып Тайгазанга кезектеги салымды ыргытты. Кыяз Ниязов салымды өз пайдасына жазууда. 7-3. 7-3 эсеби катталууда. Демек, өзүңүздөр байкап тургандай, эсеп сандары дагы да болсо Достук командасынын пайдасына өсүп бара жаткан кези. Эми биз Норус мелдешиндеги финалды кайрадан эле көргөнгө жакын баруудабыз. Достук ынтымак командаларынын ортосунда өткөндүгүн айта кетсек болот. Жана Достук бүгүн өзгөчө оюнду тартып алып жаткан кези чындыгында. Чабуулдары дагы, коргонуу бөлүгү дагы. Ошондуктан улам бул команда мына Норустан бери бир топ өзгөргөндүгүн дагы көрүүбүз. Бир гана формасы эмес, алардын чыныгы спорттук формасы жана даярдыктары дагы өзгөрдү көрүнөт. Азыркы оюну ага далил болуп жаткандай. Андан сырткары албетте белгилей кетчү нерсе, Сары Өзөн бири-бирине жаңы көнүп, жаңы күчтүү команданы түзүүдө. Чындыгында андыктан бүгүнкү беттеште алар азыр болгон күчүн жумшаш керек. 12 минутта убакыт бар. 4 упай айырмачылык. Демек, өзүңүздөр көргөндөй ар бир 3 мүнөттө бизден убакты ыргытышы керек болот. Бул тапсырма чындыгында фантастикалуу бир миссияда эле сезилүүдө менимче Сары Өзөн командасы үчүн. Бирок башты жерге салып калбашы керек болот. Анткени өзүңүздөр билгендей дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар чындыгында. Мүмкүнчүлүк бар. Эрсултан Айдаркан уулу Султан Кубаныч кирген айлампага Кубантай биринчи болуп булакка жете алды дагы, андан ары алдыга жол издеп баратат. Бирок коргонууда Бауш Султанбеков активдүү, Ташим Алибашев дагы бар. Жана атаандашын болушунча курчап алып улакты тартып алууга күчүн жумшоодо. Жакшы эле атты салдырып Белек Мукаев артынан кысымга баргандыгын дагы көрүүбүз. Талашууга Бауш Султанбеков толук аракетин жасады. Султан Улукбаныч сол такымда улакты бекем кармап турган учуру. Жана атаандашын көздөй туп-туура эле бара жаткандыгын дагы
байқаудабыз алдыға озып шығуда, бирок эмнегедир эч ким жардам берген жок. Азыр өзүңүздөр көргөндөй Султан уулу Кубаныч өтө бир чоң кысымга дуушар болууда. 3 атаандашы курчап алды. Мындай учурда алдыга жылып баруу дээрлик мүмкүн эмес. Азыр регби оюнуна окшош бир оюн жүрүп жаткандай да болду. Ат үстүндөгү анын натыйжасында өткөрүп берүү ишке ашты. Сары Өзен командасы кандайдыр бир амал көйлүк менен ойноо аракетин жасайт жана Улан Насакеев өткөрүп берүү жасалган. Жана азыр эми Насакеев ыргытууга мүмкүнчүлүк алды. Тайгазанда Улак 7-4 эсеби катталууда. Улан Насакеев командасындагы мыктылакчылардын бири. Азыр мына эми өзгөртүүдө. Демек, эсеп сандары өзгөрдү. Чогуу көрөбүз. 7-4 эсеби катталды. 3 улак айырмачылык бар. Жана 10 мүнөттөн азыраак убакыт. Сары Өзөн командасы жетишеби. Чыныгы кызуу тирешти биз көрүүдөбүз. Командалар бири-бирине баш ийгиси келген жок. Жана азыр достук командасында чабуу мүмкүнчүлүгү бар. Ыргытууга жол издеп Майрамбек Рыспеков жана 8-4 эсеби катталууда. Майрамбек Рыспеков бүгүнкү өзүнүн 3-чү улагын ыргытты. Демек, хэт-трик экендигин белгилей кетели. Хэт-трик Азамат бул оюнчунун чеберчилигинде күмөн жок, чындыгында дайым мындай оюндарын тартуулап келген улакчы жаш оюнчулардын бири экендигин айта кетели. Эми 94-жылы төрүлгөн Майрамбек Рыспеков токмок менен өзгөчө оюнун тартуулап жаткан мезгили. Жана 2 эселик айырмачылык жаралып калды. Бүгүнкү күндөгү достук командасынын чабуулдагы лидери ошол Майрамбек Рыспеков болуп жаткандыгын биз көрүүдөбүз. Анын салымдары, анын атынын күлүктүгү жана эки оюнчунун бири-бирине шайкеш келгендигиси Сары Өзөндү бир топ кыйнап жаткан кези. Ал учурда мына эми кийинки жүрүштөр улак жерде. Азырынча ал эми Сары Өзөндөн Фархат Бейшекеев, Азат Бейшеналиев сыяктуу оюнчулар, Суусамырдын күчтүү оюнчулары аракетин көрүп жатат. Бирок Ташымайлы Башев бар. Ошол эле мезгилде Жолдар Жолчу уулу азыр мына ошол убактын түбүндө. 8 мүнөттөн азыраак убакыт бар жана Сары Өзөн командасы бүгүн чындыгында максималдуу өздөрүнүн машыгууларында көргөн балким тапшырмаларын аткара албай жаткандай. Ал учурда калыс ышкырыгын жаңыртты, жеке көрүнүш орун алат. Убакыттын өтүшү бул албетте достук командасынын пайдасында. 4 улакты 7 мүнөттүн ичинде салып коюу бул мындай беттеште дээрлик мүмкүн эмес, чындыгында ачыгын айтканда. Бирок эми биз алдын ала дагы достукка жеңишти бербей турабыз. Расмий түрдө алар албетте жеңүүчү аталмайынча. Финалдык бөлүктө ойногонго барган сайын мына ушундай мүмкүнчүлүгү артып барууда. Борбордук бөлүктө Эрсултан Айдаркан уулу, Султан уулу Кубаныч сыяктуу оюнчулар кирди. Быйылкы 9 май майрамына карата уюштурулуп жаткан беттештердин эң кызыктууларынын бири, чындыгында андыктан ошол эле финалдык оюнга тете акыркы тайпалык чечүүчү беттеш десек дагы болот. Ошондуктан улам эки команда ушундай оюнга жетишүүдө. Эрсултан Айдаркан уулу атаандаштарынан бошоду, бирок Тайгазан ал тарапта эмес. Өткөрүп берүүнү ишке ашырат. Майрамбек Рыспек уулуна берүүдө. Майрамбек Рыспек уулу чоң ылдамдыкта барып, азыр токмок менен чабуул уюштурууга даяр. Бул оюнчунун биз кандай түрдө чабуулдарга бара ала тургандыгын жакшы билебиз. Атаандаштарынын бардыгы артта калып бара жаткан кези, бирок азыр кесип кириши керек болот. Майрамбек Рыспеков жок, кыргыта албайт. Азыр коргонуу бөлүгүндө Айбек Иманалиев активдүү түрдө ойногон. Атаандаштын багытын өзгөртүп жиберди. Андан ары Майрамбек мына улакты жерге таштаган, бирок аутка барып
чықты. Екі қолдып көтеруге ор болған ұлақты. Бұл көкбөртшілер бір қолыменен көтеріп, байқасаңыздар тақымға еш қиыншылықсыз басат. Андықтан физикалық жақтан өте күшті ойыншылар, батырлар екендігін белгілеге тәлі шындығында. Ал учурда Айбек Темирбаев, Султанұлы Қуаныч борбордық бөлікті. Айбек Темирбаев азыр өз аты тәуелеп алды. Бирок тақымға басуға жақын қалды. Көкпет арғымағыменен ойын жүргізуді. Султанұлы Қуаныч бүгін жекелердің көн жеңілді атандаштарына ачығын айтқанда. Андан сыртқары Улан Насакеев кірген. Шондықтан ұлам еме жекеге аттары керекте. Языр достық командасы кейін құлағына жақын қалған. Бирок Қытай Қазанға түйіне келген мезгілде өздер көргендей есеп өзгөрді. Жана авайлаш керек азыр, авайлаш керек. Достықтың құрамындағы Қияз Ниязов үзөңгіден бұты шықпай қалған. Азыр ұлан туған мүмкіншілік алады. Бирок жеке көрініші орын алышы керек. Қалыс шықырғын жаңыртты. 16 минут жиынтығына шығып баруда. Алдыда 4 минут уақыт бар. 4 минут уақыт бар. Жана чоғы байқайлы. Ерсултан Айдарқанұлы, андан сыртқары Султанұлы Қуаныч ойын жүргізуді. Жекенің алыптары бір-біріне қаршы борбордық бөлікті. Азыр еме андан ары қандай жүрістерге бара алат болды екен. Жоғы байқайбыз. Командалардың қызықты терешіне біз сіздермен бергелікте болудабыз. Азыр жекеде иліп алған жоқ ешкемесі. Бір минуттық уақыт нашыл жерге сартталғандай. Сарыөзен командасы дымақты шыққан шындығында. Алар бірінші ғана беттешін өткөрді бұл құрамменен. Шондықтан ұлам шындай себептерді айту мүмкін. Менімше даярдығын ұлантып, алар нашыл финалға шығуға болған аракетін кейінке президенттің кубогына қарата көріш керек. Анкені алар әлбетте мықтылар чоғылғандан кейін көп нәрсені дәлелдеші керек болу. Талы түрда жақсы мүмкіншілік. Манас Ниязов олақменен Манас Ниязов атандаштарынан өтіп баруда. Бирок Тайқазанға жетіп келе алауы. Жана қайрадан Тайқазанға жақындап келді. Қорғануда ойыншылар бар толығыменен. Сарыөзен командасының ойыншылары өзіңіздер байқағандай қорғануда ойын өткөрүдө. Манас Ниязовтың ырғытқан улағы командасына 9-чу салымды алып келді. Есеп сандары 9-4. Ушуменен Найми кезектеги салымын ишке ашырды. Жаңылбасам екінші улақты ырғытуда өз пайдасындағы. Мына ушундай Қорғануда Сарыөзен командасы анчалық активдүү емес. Эми теориялық жақтан атандаштарына жетпей тұрғандан кейін, жетпей тұрғандағысын сезгенден кейін бе, алар біраз басаңдат қойғандай олды өздерінің ылдамдығын же болбосо Калосудағы біраз төмендеп қалғандар. 19 минут орталап қалды, 1,5 минут уақыт бар. Аяғына чейин тирешиш керек. Бүгін чындығында көпчүлүк көрөрмандар Сарыөзен командасынан балким мындай ойынды күтпөгөндүр. 1-2 упай артыкчылыкты күткөндүр эгерде отурган болсо дагы. Азыр атандаштарын болушунча жиреп достук командасы кирип бара жаткан кези. Жана алдыга Жолдар Жолчулу, анда сырткары Султан Русланов. Султан Русланов такымда кармап тургандай менимче ага жардам бере алабы Бауш Султанбеков. Қорғаны бөлігінде Сарыөзен командасында Асқат Аскаров бар. Жана 10-чу улақ Тайқазанда.
Бул улакты эки оюнчу Жоодар Жолчу уулу менен Султан Руслановтар ыргытты. Демек, мына ушундай эсеп 4-16 улак айырмачылыгы бар. Демек, эки оюнчу чыныгы күрөшүн тартуулап жаткан мезгили. Мына ушундай 6 упай айырмачылык убакыт соңуна келип жетти. 3-2-1. Стоп.